Балык меңден бири. Балык жана анын майы адамдын организми үчүн абдан пайдалуу. Биринчиден, балыктын эти өтө сиңимдүү. Ошондуктан ал күнүмдүк рациондо, наристелердин азыктарында жана диета азыктарында кеңири колдонулуп келет. Эгерде уйдун эти адамдын организминде 5 сааттын ичинде гана сиңирилсе, балык 2-3 сааттын аралыгында эле сиңирилет. Экинчиден, балыктын пайдалуулугу анын курамындагы белоктун көптүгүнө байланыштуу. Ошондой эле бул азык минералдык заттарга фосфор, кальций, магний, натрий, калий, йод жана B6, D3 витаминдерине бай. Балыктын эти гана эмес, майы дагы эң пайдалуу. Ал А жана D витаминдерине мол. Бат эрийт жана оңой сиңет. Андыктан адистер жумасына жок дегенде 2 жолу балык азыгын керектөөнү сунушташат. Биринчи, балык А жана D витамининин булагы. Биринчиден, D витамини кальцийди өздөштүрүүдө алмаштырылгыс витамин болуп эсептелинет. Экинчиден, D витамини уйку сапатын жакшыртып, түн ортосунда ойгонбоого жардам берет. Көпчүлүк адамдар аны жетиштүү өлчөмдө ала алышпайт. Ошондуктан бул витаминди толуктоо үчүн рационуңузга балыкты киргизүүнү сунуштайбыз. Ал эми балык майындагы А витамини организмди тазалайт, зыяндуу вирустарды жок кылып, ошону менен бирге теринин функциясын жаңыртат. Экинчи, кызыл балыктын жүрөк кан тамырларына пайдасы. Кызыл балыктын курамындагы майлар кандын уюп калуусун азайтат. Тамырлар аркылуу кан айлануунун нормалдуу ылдамдыгы саатына 60 км түзөт. Кызыл балыктын курамындагы белок тромбоциттердин пайда болушуна жана кандын уюшуна жол бербейт. Ашыкча тромбоциттердин болуусу кан тамырлардын ичкерүүсүнө жана кандын туура эмес айлануусуна алып келет. Бул бардык органдарга, биринчи кезекте жүрөккө, мээге, бөйрөккө жана көзгө терс таасирин тийгизет. Рационуңузда кызыл балык жок болсо, организмиңиз инсультка, аритмияга жана кан басымынын жогорулашына, ал тургай жүрөк кризисине кабылышы мүмкүн. Үчүнчү, уйкусуздук менен күрөшүүдө. Кызыл балыктын курамындагы триптофан табигый эс алдыруучу эффектке ээ. Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, триптофан тез уктоого жана тынч уктоого жардам берет. Төртүнчү, рак оорусун алдын алуу үчүн. Балыктын курамында селендин болушу адамдын организмине чоң пайда алып келет. Ал рак ооруларына, айрыкча ооз көңдөйүнүн, кызыл өңгөчтүн, жоон ичегинин жана эмчектин, простатиттин рак ооруларына каршы таасирин тийгизет. Балык жебеген эркектер балык сүйүүчүлөргө караганда простат безинде рактын пайда болуу коркунучун 3 эсе жогорулатат. Бул 30 жашка чейинки 6000 эркекти камтыган швед илимпоздорунун изилдөөсүнүн натыйжасында далилденген. Бешинчи, ымыркайларга пайдасы. Балык айрыкча кичинекей наристелерге пайдалуу. Кош бойлуулук жана бала эмизүү учурунда балык майын колдонгон энелер балдарынын таанып билүү жөндөмдөрүнүн өсүшүн байкашкан. Баса, рационуна балык майын киргизген мектеп окуучулары окуу жана орфографиялык көрсөткүчтөрүн жакшыртышкан. Балык майындагы омега-3-түн адам организми үчүн 6 пайдасы. Биринчи, инфекцияларды алдын алат. Адамдын денеси омега-3 жана омега-6 май кислоталарын өз алдынча өндүрө албайт. Ошондуктан бул кислоталарды азыктар аркылуу алуу керек. Ал эми балык бул май кислоталарына эң бай азык болуп саналат. Балык майындагы омега-3 май кислоталары инфекцияны алдын алуу кызматын аткарышат. Ошондуктан остеоартрит, акырындап байламталардын функцияларын бузуучу бир оору, язвалык колит, ичеги инфекциясына байланыштуу жаралар жана лупус, териде жара пайда болушуна себеп болуучу тери оорусу ооруларынын баарында колдонууга болот. Экинчи, тарамышка жана булчуңдарды чыңдоодо. Ревматизмдик артрит оорусу эң коркунучтуу оорулардын бири. Омега-3 май кислотасына мол тамактануу ревматизмдик артриттин пайда болушуна тоскоол болот. Шишиген жана назик тарамыштардагы ооруларды да жеңилдетет. Балык майын туура пайдалануу менен булчуңдарыңызды чыңдап, күч-кубат ала аласыз. Үчүнчү, көздүн көрүүсүн жакшыртат. Майлуу сорттогу балыктар B6 витаминине жана май кислоталарына бай. B6 витамини борбордук нерв системасынын нормалдуу иштөөсүнө жооп берет. Анын жетишсиздиги көздөрдүн тез чарчоосуна алып келет. Ал эми омега-3 жана башка май кислоталары карлыкка чейин көрүү курчтугун жогорулатат. Балдарыңыздын жана өзүңүздүн көзүңүздү жакшы көрүшүн кааласаңыз, жумасына жок дегенде 280 грамм балык жеш керектигин эстен чыгарбаңыз. Төртүнчү,
териңизге оң таасирин тийгизет. Биринчиден, омега 3 кислоталары теринин, тканьдардын ультрафиолет зыяндуу таасиринен коргойт. Экинчиден, балык коллагендин эң сонун булагы. Анын туура пайдалануу менен псориаздын жана экземанын абалын жеңилдете аласыз. Дал ушул химиялык зат теринин бекемдигин жана ийкемдүүлүгүн сактайт. Бешинчи, жакшы маанай. Депрессиянын өнүгүшү мээдеги серотониндин төмөндөшү менен байланыштуу эмеспи? Балык майындагы омега 3 кислоталары серотониндин деңгээлин жогорулатат. Натыйжада депрессиянын пайда болушуна жол бербейт. Позитивдүү жана ден соолукту чыңдоо үчүн жумалык тамактанууңузга балыктарды, кошумча жашымчаларды кошуңуз. Алтынчы, жүрөккө пайдасы. Балыктагы омега 3 май кислотасы кандагы холестеролду, триглицеридти жана кан басымын төмөндөтүп, жүрөктүн жакшы иштешин камсыз кылат. Триглицерид жана холестеролдун жогору болушу жүрөк оорусунун жогорулашын арттырат. Америка биримдиги тарабынан жасалган бир изилдөөдө жумасына 5 порция балык жеген аялдарда жүрөк кризисине байланыштуу деңгээли 1,3-кө азайганы аныкталган. Эгерде жүрөк оорусу менен жабыркасаңыз, анда сөзсүз балык азыгын пайдаланып, жүрөгүңүзгө көбүрөөк кам көрүңүз. Ал эми азыр балык жөнүндө кызыктуу фактылардан айтып берели. Эң кызыгы, Кытай мамлекетинде бетта балыгын короз балыгы деп койсо болот. Байге салып уруштурушат. Бул аларда моокум кандыруучу оюн болуп саналат. Ал эми дүйнөдөгү эң чоң аквариум АКШнын Джорджия штатында караштуу Атланта шаарында жайгашкан. Ага 24 миллион литр суу батат. 500 түрдүү 100 миңден ашуун деңиз жандыктары жашайт. Балыктын куйругу кандайдыр бир себептен жулунуп калса, 1-1,5 айда кайра калууна келет экен. Сиз мурун билчү элеңиз. Дагы кандай кызыктуу маалыматтарды билесиздер? Комментарийге бөлүшө кетиңиздер. Азыр болсо балыктын 4 зыянын айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуз. Балыктын 4 зыяны. Биринчи, балыктын курамындагы сымаптын зыяны. Жалпыга маалым болгон балыктын негизги зыяндарынын бири бул анын курамындагы сымаптын болушу. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк океан ушул металл менен булганган. Ал тирүү организмдердин кыртыштарында, анын ичинде балыктарда да жана адамдардын ичинде топтолуп, зыянын тийгизип келет. Экинчи, балыктын айрым түрлөрү өтө майлуу. Мисалы, 100 грамм лососьто 12 грамм май бар. Калориялардын күнүмдүк дозасын ашырып албоо үчүн майлуу балыктарды ашыкча жебей эле койгон жакшы. Үчүнчү, аллергия жаратат. Дүйнө калкынын болжол менен 7% балык аллергиясы менен жабыркайт. Лондон Imperial колледжинин изилдөөсүнө ылайык, бул чоңдорго да, балдарга да таасир этет. Аллергия ар түрдүү балыктарга болушу мүмкүн. Анда бардык балык азыктарын, анын ичинде соустарды колдонуудан баш тартууңуз керек. Ал эми кээ бир учурларда аллергия балыктын бир гана түрүнө болушу мүмкүн. Бул учурда балыктын башка түрлөрүн жей аласыз. Төртүнчү, балыктын курамындагы микробтор жана паразиттер. Паразиттер дээрлик бардык балыктарда кездешет. Туздалган, ышталган, кургатылган балыктарда, айрыкча чийки балыктарда көп болот. Алар муздатуу менен жана тазалоо менен жок кылынат. Балыкты кантип бышыруу керек? Балыктын даамын өзгөртүү жана сактоо мөөнөтүн узартуу үчүн ар кандай ыкмалар колдонулат. Мисалы, кууруу, туздоо, ыштоо, мариналоо. Туздалганда белок, минералдык заттар жана сууда эрүүчү витаминдер азаят. Балыктын курамындагы баалуу заттарды сактап калуу үчүн аны кууруда төмөнкү кеңештерди эсиңизге түйүп алганыңыз оң. Майда балыктарды бүтүн, ал эми көлөмдүү балыктарды калыңдыгы 3 сантиметрден кесип алуу туура. Балык кыпкызыл, катырап куурулуусун десеңиз, анда казанга салганда кесимдердин ортосунда 2 сантиметрдей аралык калтырып кууруу керек. Анан да балыкты кууруу алдында кагаз салфеткалар менен кургатып, унга же нандын майда күкүмүнө оонатып алууну унутпаңыз. Дагы бир сыр, деңиз балыктарында жагымсыз бир даам болот. Андан арылууну кааласаңыз, балыкты сүткө 20-30 мүнөткө чылап коюңуз керек. А сиз балыкты кантип туура тандоону билесизби? Балык бат бузулуучу азыктарга кирет. Андыктан аны тандоодо төмөнкү нерселерди эсиңизден чыгарбаңыз. Элибизде балык башынан сасыйт деген кеп бар. Ошон үчүн башы жок балыкты сатып алуудан алыс болуңуз. Жаңы кармалган балыктын көзү тостоюп, сырткы кабыгы тунук, кареги капкара болот. Балыктын өзүн кармаганда жылмакай келип, серпилгич болуусу шарт.
кабырчыктары жыш жайгашып, жалтырап туруусу зарыл. Денесин манжаңыз менен басып көрүңүз. Эгерде баскан жери секунд аралыгында кайра калыбына келсе, жаңы балыкты тандаган болосуз. Бака лоорлору катуу, ачык кызыл түстө болушу керек. Бузулган балык былжыр менен капталып, ичи көп, бака лоор тешигинен жаман жыттанат. Мына ушундай достор. Видео пайдалуу болгон болсо, лайк басып, биздин каналга жазылыңыздар. Кийинки видеобуз кайсы темада болушун каалайсыз? Комментарийге жазыңыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.